иштешип турат. 1-июлдан тарта өлкө аймагында патент менен соода кылуу токтойт. Ошол күнгө чейин патент менен соода кылган ишкерлер салыктын башка режимдерин өтүп, жалпы же атайын салыктык режимди тандашы керек. Кошумча товардык транспорттук коштомо кагаздын электрондук түрү жана электрондук эсеп фактура да киргизилди. Мындай аракеттер ишкерлерге жагымдуу шарттарды түзүү, көмүскө экономиканы ооздуктоо максатында жасалууда. Саламатсыздарбы, урматтуу ишкерлер жана соода тармагынын өкүлдөрү. Салыктык реформаларды президент Садыр Жапаров ишкерлер менен болгон жолугушууда талкуулады. Мамлекет башчысы белгилегендей, салык органдарын санариптештирүү боюнча ишке ашырылып жаткан долбоорлор көмүскө экономиканы кыскартууга, мамлекет менен ишкерлердин ортосундагы ишенимди бекемдөөгө, ошондой эле өлкөдөгү инвестициялык климатты жакшыртууга багытталган. Салыктан качуу мүмкүнчүлүгүн азайтуу, бизнес процесстериндеги жалпы ачыктыкты жакшыртуу менен салык чогултууну ачыктоо боюнча мен тапшырма берип келе жатамын. Албетте аталган дүйнөлүк технологиянын ишке кириш нерселердин ишкерлердин да үлүшүңөр чоң. Натыйжада бюджетибиз көбөйүп, жогоруда айтканымдай, көзгө көрүнөрлүк иштерибиз жүзөгө аша баштады. Базар эсеп фактураларды бербесе, анда товар алып соода кылган кийинки ишкерлерге абдан кыйын боло баштады. Ачыкка чыга албай, көмүскө экономикадан сыртка чыга албай жатышат. Демек, бүтүндө өлкө боюнча көмүскө экономиканын көлөмүн кескин кыскартууда негизги ролду жана тоскоолдуктарды жарата турган бул чоң базардагы соодагерлер болуп калды. Жолугушууга келген ишкерлер өздөрүнүн көйгөйүн жана суроо сунуштарын ортого салышты. Алар жүргүзүлүп жаткан салык реформасын колдоорун айтышып, көзөмөл кассалык машиналарды колдонууга да даярдыгын маалымдашты. Болгону электрондук товардык коштомо кагазды колдонбоо үчүн айып салуу мөөнөтүн жылдыруу мүмкүнчүлүгүн карап чыгуу өтүнүчү менен президентке кайрылышкан. Мы также поддерживаем правительство. Биз учурда жүргүзүлүп жаткан реформаларда жаңы долбоорлорду өкмөттүн аракетин толугу менен колдойбуз. Менде жалпы соодагерлердин атынан айта турган сунушум жана суранычым бар. Базарларга айыппул салууну жок дегенде 1 жылга токтото туруу боюнча маселени карап чыкса болобу? Себеби базарда кышкы, жайкы деп сезон менен иштегендер бар. Ошондой эле айыппулдардын суммасы өтө чоң болууда. Аны да кайра карап чыксак жакшы болмок. Я объясню, почему именно год, потому что у нас есть люди, которые специализируются на летней одежде, есть кто на зимней одежде. Бүгүндө шаардын канча торговый центрлары бар, биринде дагы штраф болгон жок. Эмне себеп? Потому что договор түзүп атканда эле ишкер менен договор түзүп бүткөндө эле ошол жерде ККМ жок болсо, договор түзбөйт, ошонун негизинде анан ответственность хозяина рынка снимается. Укук коргоо, салык жана көзөмөлдөөчү органдардын ашыкча кийлигишүүсү, айрым учурда ыйгарым укуктарынан аша чабуусу ишкерлик чөйрөнүшүнө тоскоол болуп келчи. Уштапта андай көйгөйлөр жок деген менен ишкерлер салык кызматынын жаңы киргизүүлөрүн колдонууда келип чыккан кыйынчылыктар тууралуу билдиришти. Жанагындай штраф дегендейлерди карап көрүп, анан кийин дагы кайсы бизде минустар бар, ошолорду жойсок деген ой бар да. Анан плюстарын кабыл алсак. Анан ЭТТН боюнча көп талкуу болду. Биз учурдан пайдаланып налоговиктерге дагы чоң ыраазычылык билдиргисели, тетиги январдан баштап мына ушул майдын аягына дейин чогуу бүт ишкерлер менен кеңешип, жана ИПга өтөлү регистрация кылалы, мынакей 1-июлдан баштап жаңы режимге өтөбүз деген аябай чоң жумуш өттү. Ишкерлердин суроосун тиешелүү кызматтардын жообун уккан президент Садыр Жапаров кеңештерди берүү үчүн салык кызматынын адистеринин өлкөнүн бардык базарларында ар дайым болушун уюштурууну тапшырды. Мамлекет көмүскө экономиканы кыскартуу үчүн бардык шарттарды түзүшү керек. Бул багытта ишкерлик менен түз диалогту камсыздоо маанилүү, деди өлкө башчысы. Киргизип аткан схемаларды урматтуу салыкчы биргелешип иштеп, бул ишкерлер менен албетте баягы көч бара түзөлөт дейт. Башында эле тим эле жипке тизгендей болуп кетпейт. Талаш тартыштар болот, ар кандай кемчиликтер болбой койбойт, болот. Ошону биргелешип түздөп кеткендей болгула. Ар бирибиз ишкер болобу, мамлекеттик кызматкер болобу, милдетибиз күчтүү экономиканы түзүү. Күчтүү экономиканы түзсөк, албетте күчтүү мамлекет болот. Күчтүү мамлекеттин келечеги кең болот. Ишкерлик өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүнүн негизги кыймылдаткыч күчү. Мамлекет бизнести колдоого алып жаткан соң ишкерлерде ишмердүүлүктү ачык алып барып, көмүскө пайда табууну токтотушу зарыл. Буга байланыштуу адистер өлкө экономикасын жалпылап көтөрүүгө бардык тарапты көмөктөш болууга чакырат. Кеңешип кескен бармак оорубайт дейт. Автандил Бактыбеков, Мейримбек Жусупбек уулу, ЛТР Бишкек. Бүгүнкү жыйынга чакырылган, алар катышып отурушат, сиздерге жооп беришет.